Саламатсыздарбы? Эл үмүтү келечек буюм кызматы долбоорунун негизинде Жаш буюм өлкөнүн жаркын келечеги командасынын катышуучусу Ажмүдүн Нуасымбат бүгүн бизге информатика мугалими Наматова Гүлип Айжей сайттарды түзүү боюнча сабак бермекчи. Веб барактарды түзүү үчүн атайын каражаттар керек экен. Аларга текст, графикалык сүрөттөр, үн, анан видеолор, анимациялар керек экен. HTML тилинде балдар башында бул бөлүктө сайттын атайын кайсы типте, кайсы тилде, баракчанын аталышы кандай аталышта болот, сайттын автору ким деген сыяктуу жана башка маалыматтардын коду жазылат экен. Андан кийин тулкусу кетет. Бул бөлүктө калган сайтка тиешелүү баардык маалыматтардын коду жазылат экен. Ал эми ушул башы менен тулку дененин ортосунда атайын контейнер бар экен. Бул тулку денесинде сайтка тиешелүү баардык маалыматтардын коду жазылат экен. Андан кийин сайт түзүү үчүн биринчи ошол сайт түзөп турган баракчаны ачып алат экенбиз дагы. Ошол жерге өзүбүзгө керектүү болгон маалыматтардын баарын жайгаштырып алабыз. Сайт түзүү боюнча силердин окуу китебиңерде бар. HTML гипертекстик белгилөө тили деген турат. Ошол боюнча да өз алдыгача окуп билип алсаңар болот. Андан сырткары интернеттен сайт түзүү деп интернеттен колдонсоңор болот. Баардыгы эле интернетте бар, сайт түзүүнүн ар кандай жолдору бар. Ошол боюнча дагы окуп өзүңөр билимиңерди толуктап алсаңар болот. Тема боюнча эң жөнөкөй немеси сайт түзгөндүн жолу бул HTML тилин үйрөнүү. Бул HTML тилинде негизинен бул гипертекстик белгилөө тили деп аталат. HTML тили. Монда тегтер бар. Ошол HTML тилинин башы, аягы бар. Мунун өзүнүн тиешелүү ар кандай командалар бар, булардын баары англис тилинде. Бул адам сыяктуу экен да, сайттын эң биринчи башын коюш керек экен, баш жагын. Андан кийин ал сайттын атын жазат экенбиз. Ошентип отуруп, бул адам сыяктуу, адам окшоштурат экенбиз да, адамдын тулку денеси бар да, ошону биз контейнер деп атайт экенбиз. Бул контейнерге биз эмне керек болсо ошолорду жазып чыгат экенбиз. Эми сайт түзүү үчүн эң жөнөкөй блокнот деген бар. Ага кантип киребиз компьютерден билесиңер. Ошол боюнча компьютерге кирип блокнотду ачып сайт түзгөндүн алгачкы кадамдарын үйрөнсөңөр болот.